22 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева жарандык никеде жашаган киши аяосуз сабаган 38 жаштагы аял менен жолугуп, анын ишин өз көзөмөлүнө алды. Аял учурда дарыланып жатканын жана ага улуттук госпиталдын жаак бет хирургия бөлүмүндө кайра операция жасалаарын айткан. Жабырлануучу 7 марттан 8 мартка караган түнү 3 жылдан бери бирге жашап келген адамдын аяосуз уур тукмугуна кабылган. 2 күн үйдө жалгыз жардамсыз жаттым, көзүмдү ача албай калгам. Балдарым ошол күнү тайенесиникине кеткен болчу. 2 күндөн кийин курбума чалсам, ал тез жардам чакырып берди деген жабырлануучу. Дарыгерлер аял келген учурда баш мээси чайкалып, бетинде гематомалар жана жаракаттар болгонун билдиришти. Текшерүүнүн жыйынтыгында мурду, тиши жана бетинин сол тарабындагы сөөк 3 жерден сынып, 2 көзү жабыркаганы аныкталган. Жабырлануучу алгач арыз жазып, шектүүнүн туугандарынын басымынан кийин арызын кайтарып алган. Ал 7-9 жаштагы балдарынын жалгыз багуучусу. Акыркы 2,5 айдан бери дарыланып, иштей албай калган. Акыйкатчы аялга юридикалык жана психологиялык жардам берилип, укугун коргоого көмөктөшөөрүн билдирди. Биз үй бүлөлүк зомбулукка көз жумуп, кайдыгер карап тура албайбыз. Укук коргоо органдары аялдарга карата зомбулук боюнча бир дагы учурду көз жаздымда калтырбашы керек. Биздин кайдыгерлигибиз андан да оор кесепеттерге алып келиши толук мүмкүн. Аялга зомбулук көрсөтүп, анын ден соолугуна зыян келтирген адам жазасыз калбашы керек, деди Жаманбаева. Жабырлануучу кайрадан арыз жазууну көздөп жатат. Акыйкатчы башкы прокуратурага кат жөнөтүп, ишти объективдүү иликтөөнү көзөмөлгө алууну өтүндү. Парламенттин 21 майдагы жыйынында депутаттар Жогорку кеңештин депутатынын макамы жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү 2 жана 3 окууда кабыл алышты. Документте парламенттин мурдагы спикерлерине Жогорку кеңештин экс-төрагасы макамын, ошондой эле алардын өздөрүнө жана жубайларына өзүнчө артыкчылыктарды берүү сунушталган. Алардын арасында дипломатиялык паспортторду алуу жана акысыз медициналык кызматтар менен пайдалануу артыкчылыгы да бар. Ошондой эле документте мурдагы төрагаларга аэропорттордон, темир жол бекеттеринен жана станциялардын расмий адамдары менен делегацияларына арналган залдарын акысыз пайдалануу мүмкүндүгүн берүү каралган. Буга чейин Минкап бул демилгени колдогон эмес. Өкмөттүн мыйзам долбоору парламенттеги башка депутаттарга карата теңсиздик жаратышы мүмкүн экенин белгилеп, анын кабыл алынышын максатка ылайык эмес деп аташкан. Мындан тышкары экс-спикерлерге каралып жаткан кошумча чыгымдар үчүн бюджетте акча да жок экени айтылган. Анда документтин авторлорунун бири Улукбек Урмонов керектүү каражатты төраганын резервдик фондунан алууну сунуштаган. Кыргызстанда экс-президенттерге гана бир катар артыкчылыктар берилген. Мыйзамга ылайык алар өмүр бою кол тийбестик мамлекеттик күзөт, медициналык тейлөө, акчалай камсыздоо, мамлекеттик дачалардын бирин алуу сыяктуу бир топ артыкчылыктарга ээ. Булардын баары мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Учурда экс-президент макамы Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековдо гана бар. Калган мурдагы мамлекет башчылары мындай макамдарынан ажыратылган. Ошто тургунга абактагы баласын чыгарып берүүнү убада кылып, $6,000 ашык акча талап кылган 3 адам кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Шектүүлөр укук коргоо органдарында таасирдүү тааныштары бар экенин айтып, жардам берүүнү убадалашкан. Акча талап кылгандар тергөө кызматы соттор менен жакын мамиледе экендиктерин, 40 000 сомду өздөрү, ал эми $6,000 сот тармагында иштеген таасирдүү Руслан аттуу адамга бере турганын айтышып, акча табууну тездетип берүүнү талап кыла баштаган. Баласын чыгарып албаса, баласы узак мөөнөткө камалып кете тургандыктарын айтып коркутушкан. Кийинчерээк долларды $6,000ден $4,000ге түшүрүшкөн, деди Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан. Кылмышка шектелип 15 майда Сузак районунун 22 жаштагы, Өзгөн районунун 21 жаштагы 2 жана издөөдө жүргөн Кара Суу районунун
41 жаштагы тургуну кармалды. Алар акчаны алып жатканда кармалып, Ош шаардык сотунун чечими менен 1-июнга чейин камакка алынды. Кармалгандарга опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду.